Пандемияга карабай Ош облусунда мектеп, балабакча, ФАП өңдүү социалдык объекттердин курулушу токтобой жүрүп жатат. Жакында Өзгөн районунда 3 мектептин ачылышы күтүлүүдө, ал эми акыркы 2 жылда 15 ФАП курулду. Ошондой эле оорукана салынууда. Теманы кесиптешим Самара Асанова улантат. Өзгөндүн Кызыл Октябрь айылындагы бул медициналык мекеме эски турагы үй, эч кандай шарты жок. Бирок элдин саламаттыгы үчүн орду чоң. Күнүгө сыркоолоп келгендерди кабыл алып, наристелерге убагында эмдөө жүргүзүп келет. 3 ай аралыгында Кызыл Октябрь айылындагы ФАПтын кызматкерлери заманбап жаңы имараттуу болушат. Демөөрчүлөрдүн көмөгү менен курулушу башталып, жумуш тынымсыз жүрүүдө. Биздин айылда ФАП, в общем, ФАП курулган эмес. Биздин ФАПтагылар ушу кайсыл здание бош болсо ошол жерге көчүп кызмат кылып келишет. Турасы 10 метр, узундугу 15 метр болуп, 6 комнаталуу болуп түшүп атат. Заманбап бол, ичинде эмеректери менен кошо бүтөт, Кудай буйруса. Ошо биздин айылыбызда 540 түтүн жашайт, 3260 адамдын саны бар. Калкынын саны 2000ден ашкан айылдарды медициналык мекеме менен камсыз кылуу колго алынган. Жакында эле Беш Абышкы айылында жаңы ФАП пайдаланууга берилди. Буга чейин сыркоологондор коңшу айылга каттап келишкен. Ал эми Кызыл Сеңир айылындагы ФАП толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, республикалык бюджеттен 3 миллион сом бөлүнгөн. Социалдык объекттердин курулушуна пандемия таасирин тийгизген жок. 6 мектептин курулушу башталган. 4-өө быйылкы жылды аяктоонун астында турат. Жакын күндөрдө 2 мектеп ачылат, 3 мектеп ачылат. Андан тышкары биз Асафа фонду аркылуу, Кувейт мамлекетинин Асафа фонду аркылуу дагы бүгүнкү күндө Өзгөн шаарында больница курулуп атат. Андан тышкары 100 орундуу жана соцгородок курулуп атат. Бул дагы 15 сентябрдын тегерегинде ачылуу каралып атат. 2 жыл аралыгында Өзгөндө 15 ФАП курулган. Учурда бир оорукананын курулушу жүрүп жатат. Жакында 3 мектептин ачылышы күтүлүүдө. Кошумчалай кетсек, учурда Ош облусунда 90 социалдык объекттерде курулуш иштери жүрүп жатса, анын 19-у саламаттыкты сактоо тармагын жакшырта турган медициналык мекемелер. Самара Асанова, Бекжан Ырспай уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.